УКМК Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасарын пара алып жатып қармады. Қырғыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, санариптік өніктіру министрі Азамат Тыйканбаев ири өлчөмдө пара алып жатып кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКсынын басма сөз кызматы билдирет. Маалымат боюнча, Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырган чет өлкөлүк компаниянын өкүлүнүн өтүнүчү боюнча өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Кошумчалангандай, Азамат Тыйканбаев УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат булагы Говорит ТВ.